Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Ош облысының Карасуу районунун Маада айылындағы 2 тургунга жаңы үйдүн ачкычтарын тапшырды. Ушул жылдын июль айында аталган аймакта сел жүрүп, ондогон турак жайлар жараксыз абалга кептелген болчу. Алардын арасынан селдин кесепетин оор тарткан жалгыз бой эне 4 баланын апасы Айзат Акбаева жана айылдын дагы бир тургуну Салмоорбек Үтөровторго Таймураз Ташиев өз каражатынан жаңы турак үйлөрдү куруп берерин убадалап, курулуш иштери мындан 2 ай мурда башталган. 11 октябрда Камчыбек Ташиев алгач Айзат Акбаевага, андан соң Маада айылынын тургуну Салмоорбек Үтөровго да айылдыктардын катышуусунда жаңы турак үйдүн ачкычтарын тапшырды. 2 турак жай тең жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар менен камсыздалган. 5 бөлмөлүү үй кыска убакытта сапатына өзгөчө көңүл буруу менен салынды. Камчыбек Ташиев 2 адамга үйдүн ачкычын тапшыруу менен гана чектелбей, Карасуудагы жалпы селден жабыркагандар менен жолугуп, кечигип жаткан мамлекет тарабынан берилчү жардамды өз көзөмөлүнө алаарында убадалады. Hiç cevap almasın. 100% özüm kantıp çeşip veriyorum. İlap kant öze alayım, kant etkemizde ilap potratlık nalatam sirse potjanöttü. Kana, sonunu yoktur ha çarkıraga. Ona suyu zavuyu oldu. Gece büyütüp bozunuz degende men akmagına oya koygan ekemin da. Бүгүн 11 октябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Карасуу районунун Маады айылындагы 2 тургунга жаңы үйдүн ачкычтарын тапшырды. Кандай кызым? Жакшымы? Бизге кесип яктан акча коюн, а? Бактылуу. Эң кичине кызы. Сен уулу, а? Молодец. Бул кызым. Кызым. Жакшы бул уулу. Жакшы бала. Балада сизден уш жашабайт. Молодец. Кандай болуп калды үйүңөр? Сонун. Жакшы болуп калдыбы? Сонун. Жакшы. Ошо силердин үйүңөрдү куруп койдум, барып көрүп бериңизчи деп Таймураз суранды эле. Ошого бүгүн убактымды бөлүп атайын келдим. Үйгөр куттуу болсун. Ушундай ушул жерден жакшылыктар болсун. Бала чакаңыз чоңоюп, ден соолукта болуп, ойноп күлүп жүргүлө. Мына сабыр кылсаңыздар, Кудай кааласа Алла Таалам берет деген ушул. Алла Таалам берет десе эле ойлошот, качан колума алып келип берет экен. Мына Кудайым ушинтип акырын убактысы келгенде сүйгөн пендесине өзүнүн белегин берет. Ошол белектердин бери мына бүгүн алып атасыздар. Ден соолукта болгула. Рахмат чоң. Балдарыбыз жакшылап чоңойсун. Жакшы эле курулдубу? Бул жерде үйүңөр бар беле мурда эсми? Ооба, бул жерде үйүбүз бар эле, ошого имкандан Eşiklerdi de. Үйүңөр жаман болуп калды эле? үйүбүз жараксыз болду. Ошондо эми эмне болобуз деп ойлодуңуз беле? Ондай ийлап кант өзе алайым, кант эткенбизде ийлап потратлык алатам сирсе потжөнөттү. Аллах разы болсун. Чоң рахмат сиздерге. Балдарыбыздын үпөлөсүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң. Сиздерге буйурсун. Рахмат. Жакшылык болсун. Келиңиз, мына сизге, мына күлүч. Ушул үйүңүз куттуу болсун. Үйүңүз куттуу болсун, жакшылыктуу болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Жакшылыктар болсун, ушул үйдө. Жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Мына балдарыбыз үйлөнүп, жайланып ушул жерде. Небере чөбөрөлүү болуң ушул жерде. Мына бармагым. Кана. Сонун үй болуптур, чакыраган. Она суyu zavuyu болду. Ол камча кылжаш бул үй ылдый эле да. Астын планировкасына деген түйшүк. Көтөрдүм. Чукур. Мына үй көрүнө турганда, мындай бир аябагында. Мындай ылдый эле да киргенде, ылдыйышка мындай кирет элек. Азыр эми өтө көтөрүп жолдун урууна тегиздеди да. Мен ачык айтсам, мен өзүмүн айылда үйүм жок. Айылга үйгө келгенде атамдын үйүндө, баягы инимдин үйүндө турам да. Томоско айтышым керек, мага да бир үй салып берди. Мына жакта бар экен, bu жакта бар экен, ана. Шарттар бар экен. Бар жок. Бар.
Сол болды. Это не var? Bu жақ жаңа тұрғанымен кухнясы. Kufkası beğenilген. Son. Kıras cak sonu болып тұрды. Печкасы бар екен. Kufkaları var. Sonu болып тұрды. Sonu болып тұрды. Gerçek şunları, caşı yerden olsun, nasıl olsun, bakana olsun. Misal bergen sırayetlerge dağı, şu Murat'a dağı, bizim şu Kızılşehir'e dağı şu çok rahmet densin olay, onun olsundan mı olmasın? Rahmat. Үйүбүздө ушул эми баягы кырсык болуп, сел келип, өзүңөр билгендей эле баягы ошол элдин апаты менен элге келген апат биздин үйгө деле кошо тийди, тийип ошол үйүбүз жараксыз болуп калды. Ошентип отурганыбызда Кыдыр Шаевдин баласы Таймураз келип, эже биз ушул жардам берип 2 үй салып беребизди, көрүп жүрөбүз деп менин үйүмдө көрүп кеткен. Келип эже сизге жардам берип, сизге салып бере турган болдук дегенде ушул сүйүнүчүмө чексиз сүйүнүп отурганмын. Ошо 2 айда салып берет деп айткан сөзүнө туруп, күн сааты менен 2 ай, ровно 2 айда бүтүрүштү. Өзүм ушул жерде кошо жүрүп аралашып карап жүрдүк. Аябай мындай бекем, прочный, орусча айтканда прочный кылып салды. Бар жогун сапаттуу кылып салды. Мен разымын, рахмат чоң, Аллах разы болсун. Ошол адамдар бизге бирди берсе, Аллах мекеселеп кайтарсын. Биз эми ушул балдарыбыз менен дуа кылып атабыз. Бизге азыр бул жерде кандай үй салып берген болсо, Аллахым бейиштен будан да экеселе үй салып заңгыратып ошол адамдын үй бүлөсүн, бала чакан эрлерин менен күтүп алсын, эми даярдап койгон болсун деп сүйүнүп отурабыз. Рахмат чоң. Ушул жылдын июль айында аталган аймакта сел жүрүп, турак жайларды жараксыз абалга келтирген болчу. Жалгыз бой эне 4 баланын апасы Айзат Акбаева жана айылдын дагы бир тургуну Салмырбек Үтүровго Таймураз Ташиев өз каражатынан жаңы турак үйлөрдү куруп берерин айтып, курулуш иштери мындан 2 ай мурда башталган болчу. Булар номерин алып, телефон бар да. Номерин алып, бүгүн баштайбыз. Бүгүн баштайбыз. Бүгүн сос кылып берсек, машинасы экен. Мусулмен чыгып кеткен. Маада айылынын тургуну Салмырбек Үтүровго да айылдыктардын катышуусунда жаңы турак үйдүн ачкычын Камчыбек Ташиев тапшырды. Эми ушу буйурсун, десолто болгула, бала чака менен, аксакалдар менен, тууган урук менен кошо ушул жерде өнүп өсүп, балдарды үйлөп, жайлап, той топурлар болгон жакшы үйлөрдөн болсун. Жакшы үйлөрдөн болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Kukyaları bir yakta. Kuknyası mı? Yok, kuknya şu cevabı. Peçkaları. Sonunda. Sel gelip selden şu үйүбүз кулап түшкөн. Одан кийин эле 1-2 күндөн кийин Таймураз Ташиевдин уулу келип, Таймураз Ташиев келип, ошо 2 айда үйдү бүтүргүлө деди. Кудайга шүгүр мына Ташиевдин үй бүлөсүнө Алла разы болсун. 2 айга жетпей башты үй бүттү. Азыр кирип жашап атабыз. Алла разы болсун. Бардыгы бүтүп, бардыгы ордуна келди. Ар бир ата-эне балам жакшы болсо экен деп ойлойт да. Кудай кааласа, Кудайга шүгүр, мен бүгүн ушу баламдын кылган иштерин көрүп разы болуп отурамын. Тигил үйдү да көрдүк, бул үйдү да көрдүк. Ошо башында ушул жерде суу алганда ошондо мен 1 үй куруп берем деп кеткен. Келсем 2 үй куруп коюптур. Эми балдарыбызды жакшылап тарбиялашыбыз керек. Балдардын баардыгы ушул элге, журтка күйүмдүү болуш керек. Мен ар дайым балдарыма айтамын, ушул чынчыл болгула, акыйкатчыл болгула, кайрымдуу болгула деп ошолордун бир үзүрүн азыр көрүп отурабыз. Мындан ары дагы ушу элге кайрымдуу болсо экен деген
үмүттүү. Камчыбек Ташиев селден жабыркаган 2 жаранга жаңы салынган үйлөрдү тапшырган соң Кара Суу районунун Мады айылынын селден жабыркаган жалпы тургундары менен жолугуш өткөрдү. Жолугушуу учурунда мамлекет тарабынан берилиши керек болгон жардамдын ишке ашырылышын, жеке көзөмөлүнө алаарын баса белгилеп, элдин көйгөйүн жеринен укту. Өкмөттөн жардам аягына чейин чыкпай калган экен, азыр мага айтып беришти. Мен азыр губернатор менен сүйлөштүм. Буюрса, кийинки аптада чечип беребиз. Макулбу? Мына бүгүн жума күнү, эртең 1-күндөн баштап Кудай кааласа чечип беребиз. 3-4 күн ашып кетсе бир 5-6 күн сабыр кылып туруңуздар, чечип беребиз. Эч кыжаат болбойт. Ал маселени 100% өзүм кантип деп чечип беребиз. Allah razı olsun Sadakoğlu. Seni emile görgөнүбүз жок. 2008'da келгенде, сел келгенде мына жерде полковниклин эже үйтүп бузуңуз дегенде мен акмагынабай койгон элекмин да. Мына дагы кайрадан келди. Майли Алланын сунусу. Садаколой, мен сен менен Садыр менен дайыма сыймыктанам. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Атайын күндөмү жыйынтык үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.